Казакстанда мамлекеттик колдоо аркылуу креативдүү индустрия тармагын өнүктүрүү пландалууда. Бул үчүн өлкөнүн Маданият жана маалымат министрлиги 2029-жылга багытталган жаңы концепция түзмөкчү. Анткени менен быйылкы жылы аталган тармак ар тараптуу изилденет. Бул үчүн креативдүү тармактын өкүлдөрү, серепчилер менен аймактык өкүлдөр тартылат. Алар тармактын азыркы абалын жана дүйнөлүк трендтерди талдайт. Креативдүү индустрияны колдоо укуктук жана каржылык түрдө болот. Бул үчүн атайын каржылык фонд менен инфраструктуралык база түзүлөт. Ошону менен бирге өлкөнүн аймактарында пикир жана тажрыйба алмашууга арналган диалог аянтчалары ачылат. Мындан тышкары тармак өкүлдөрүнүн демилгелерин жайылтуу боюнча бир катар иш-чаралар өткөрүлүп, эл аралык серепчилерди чакыруу пландалууда. До следующего года планируем разработать новую концепцию развития креативных индустрий. Келерки жылга чейин креативдүү индустрияны өнүктүрүү боюнча жаңы концепция түзүүнү көздөп жатабыз. Анын ичинде кыска жана узак мөөнөттүү стратегиялык пландарды аныктап, ошол планга аймактык өзгөчөлүктөрдү да киргизебиз. Планда ар бир кадамыбыз жазылып белгиленет. Быйыл биз жогорку даражалуу атка минерлердин катышуусунда форум өткөрүүнү мерчемдеп жатабыз. Тактап айтканда, мамлекет башчысын креативдүү индустрия тармагынын жетишкендиктери жана мүмкүнчүлүктөрү менен тааныштырууну пландап жатабыз. Бул тармактын өнүгүшүнө чоң түрткү берет. Ошондой эле Казакстан менен Кыргызстандын ортосунда биргелешкен бир тууган фест форумун өткөрөбүз. Также планируем провести Бир туган фест, кыргызско-казахского такого форума.